Саламатсыздарбы, эфирде Нарын жаңылыктар маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Күн нурунан энергия алуучу алгачкы станциянын курулушу башталды. Энергетикалык бул объект өлкөнүн кайсыл аймагында жайгашкан? Санарик технологиялардын дагы зыяны бар. Адам ден соолугуна тийгизген терс таасиринен кантип сактанабыз? Сүйлөө речим кечеңдеди. Коомдук жайлардагы жабдууларга өзүңдүкүндөй мамиле кыл. Жыл башынан бери Нарын шаарында бей баштык боюнча 2 факты катталган. Бул өтө кейиштүү акыбал. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Чүй облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Кемин районунда жаңы күн электр станциясынын курулушуна капсула салуу аземине катышты. Чогулгандардын алдында сүйлөгөн сөзүндө Адылбек Касмалиев күн электр станциясынын курулушу Кыргызстандын энергетикалык көз карансыздыгына жана туруктуу өнүгүүсүнө жасалган маанилүү кадам экенин белгиледи. Ал белгилегендей, өлкө совет доорунан калган гэстерди пайдаланууну улантууда. Бирок ошол эле учурда заманбап экологиялык жактан таза энергия булактарын киргизүүгө умтулууда. Адылбек Касмалиев кытайлык өнөктөштөргө Шэньси провинциясынын өкмөтүнө жана инвесторлорго эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле кайра жаралуучу энергиянын эбегейсиз зор потенциалы Кыргызстанда бар экенин, аны туруктуу өнүктүрүү максаттарына жетүү үчүн колдонуу керектигин кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле энергетика тармагындагы Камбарата 1 гэси, Куланак гэси, Бала Саруу гэси жана башка ондогон чакан гэстердин курулушу сыяктуу башка ири долбоорлорду да эске салды. Ал биргелешкен күч аракет менен өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу боюнча алдыга коюлган максаттарга жетүү мүмкүн болоруна ишенимин билдирди. Иш чаранын соңунда Адылбек Касмалиев курулушчуларга жана энергетиктерге долбоорду ишке ашырууда ийгиликтерди каалап, анын ийгиликтүү аяктаарына ишенимин билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Татьяна Проскурякова менен жолугушту. Жолугушууда тараптар энергетика, бюджет, инвестиция жана социалдык өнүктүрүү сыяктуу тармактарда кызматташуу маселелерин талкуулашты. Өзгөчө көңүл Камбарата 1 гэсин куруу долбооруна бурулуп, анда долбоорду мындан ары алга жылдыруу, аны каржылоо жана эл аралык донорлор тарабынан колдоо маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы бул стратегиялык маанилүү долбоорду ишке ашыруу үчүн бардык зарыл шарттардын аткарыларына ишенерин кошумчалады. Ал ошондой эле Дүйнөлүк банк менен мындан ары жемиштүү кызматташууну айтып, үстүбүздөгү жылдын апрель айында Вашингтондо өтө турган Дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондунун жазгы жолугушууларына катышуу пландарын билдирди. Татьяна Проскурякова өз кезегинде кызматташтыктын бардык багыттары боюнча жигердүү иштерге токтолуп, Камбарата 1 гэсин куруу долбоорун илгерилетүүдөгү таасирдүү ийгиликтерди белгиледи. Мындан тышкары ал Камбарата 1 гэсин куруу долбоору эл аралык каржы институттары үчүн чоң кызыгууну жаратып жатканын кошумчалады. Муну жакында эле Брюссельде донорлор менен болгон жолугушуусу тастыктарын, анда алар бул долбоорду ишке ашырууга катышууну каалагандыктарын белгилешкенин айтты. Жыйынтыгында тараптар пландалган долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн диалогту улантуу жана аракеттерди координациялоо зарылчылыгы тууралуу макулдашышты. Алар ар кандай тармактагы эксперттердин деңгээлинде үзгүлтүксүз жолугушууларды жана консультацияларды өткөрүүнү дагы макулдашышты. Мамлекет башчысы тарабынан старт берилген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу иштери Жалал-Абад облусунда туннелди куруу менен башталат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Дастан Усубакыновдун маалыматында, темир жолду куруу иштери суук аба ырайына байланыштуу жаздын келиши менен март айынан тарта башталат. Келечекте Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу 3 мамлекетти темир жол аркылуу байланыштырат. Кытайдан чыккан жүктөр Кыргызстан, Өзбекстан аркылуу өтүп, Түркмөнстан менен Иранга барат. Каспий деңизи аркылуу Азербайджан, Грузия, Туркия, андан тышкары Европа мамлекеттерине жол ачылат. Маршруттун жалпы узундугу 523 чакырымды түзөт. Бул Кытайдын Кашкарынан баштап Торгартка чейинки аралык. Ал эми Торгарттан баштап ички маршрут 305 чакырымды түзөт. Бул Торгарт, Арпа, Макмал, андан кийин Жалал-Абад аркылуу Өзбекстанга өтөт. Бул маршруттун потенциалы өтө чоң, анткени жалаң эле транзиттик жүк ташуулар эмес, Кыргызстанга керектүү ички каттамдар аткарылып, жүктөр ташылат.
Негизи 2030 жылга чейин техникалык экономикалык негиздеме бар. Ошонун негизинде 2030 жылы темир жолдун курулушу толугу менен бүткөрүү пландалган. Билим берүү министрлигинин келечек үчүн билим долбоору тарабынан жерлерде чакан балабакчалар ачылууда. Алардын бири Жамбулак айылындагы кыска мөөнөттүү 3 сааттык балажан балдар бакчасы. Аталган жай бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, 2 миллион сомго жакын акча каражаты жумшалган. Бөбөктөрдүн кубанычына Жазгүл Усубалиева ортоктош болду. Жамбулак айылынын тургуну Гүлайым Каналиева үчүн кошумча балабакчанын ачылышы чоң жаңылык болду. Иштери чыгып калганда кооптуу экенине карабай, 4 жашар уулун үйүнө жалгыз калтырып кетүүгө аргасыз болчу. Эми ал учур толук артта калып, 3 саат болсо дагы жылуу жана ыңгайлуу жайга ишенимдүү таштай алат. Балам ушул жака келип, мектепке чейинки даярдыктан өтүп, балдар менен аралашып, өзүнө керектүү маалыматтарды алып, туура тарбиялануусуна аябай жакшы болду деп эсептейм. Айылдагы орто мектептин алдында кыска мөөнөттүү 3 сааттык балабакча 22 балага ылайыкташкан. Мындагы сабактар кадимки балабакчанын программасы менен өтөт. Ал эми айылда балабакча болгону менен кезекте турган балдардын саны арбын. Мындан улам министрликке долбоор жазылып, колдоо тапкан. Быйыл 22 гана окуучу болуп атат. Эмдиги жылдары буйруса дагы балдар көбөйсө группа ачыла баштайт. Группа ачылса, анда кызмат орду дагы жумуш орду менен камсыз болуу көбөйөт да. Бул жалпы эле айыл ичи, айыл эли үчүн дагы бул абдан жакшы долбоор болуп эсептелинде. Учурда балабакчага 3-5 жаштагы бөбөктөр кабыл алынган. Оюн аркылуу балдардын логикасын өстүрүү максатын көздөгөн жайда 2 тарбиячы иш алып барууда. Алар атайын окуудан өтүп, бала тарбиялоонун жаңы ыкмаларын өздөштүрүшкөн. Балдарга бизден жасалган буюмдарды, мисалы үчүн бул жерде математиканы көрүп турасыздар. Математикада канча гүл кийизден жасалган, бул дагы атайын колго жасап келгенбиз. Оюнчук машиналардан сандар менен санды аташ үчүн математика жөнүндө. Андан кийин биз бул жерден 3 жаштан 5 жашка чейинки балдарга алфавитти үйрөтөбүз. Эскерте кетсек, 2024-2025 жыл окуу жылында Нарын району боюнча келечек үчүн билим долбоору аркылуу 16 тайпа ачылып, ага 325 бала тартылган. Жазгул Усубалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Санарип технологиялары жашообуздун ажырагыс бир бөлүгүнө айланды. Смартфон, планшет, компьютер бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаганы менен ага болгон көз карандылык күндөн күнгө өсүп бара жатат. Айрыкча кичинекей бөбөктөр күнү түнү экранга байланган. Дарыгерлер акыркы жылдары балдардын сүйлөө көндүмдөрү, акыл эсинен калыптанышы артта калып жатканын айтып коңгуроо кагууда. Санариптик аутизм деген эмне? Анын алгачкы белгилери, ден соолукка жана балдардын акыл эс жактан өнүгүүсүнө кандай таасир этерин Гүлира Туратбекова иликтеп көргөн. Узакка. Мына. Кетиш керек. 10 жаштагы байел азыр 1-класстын окуучусу. Анын сүйлөө көнүмдөрү артта калган. Бардыгын түшүнүп турса дагы өңдөрдү айырмалоо, ар түрдүү буюмдардын атын атоо, туура кыймыл аракеттерди жасоо бала үчүн татаал тапшырмалардан. Дарыгерлер сүйлөө көндүмүнүн психикалык жабыр тартышы деген аныктама беришкен. Боюмда бар деле өзүм ошо төрөлгөндө эле слабый төрөлдү. Бат-баттан кирип болчумун, ошондон улам деп ойлойм. Биз ошо 3 жыл мурун Аидага келип, ошондон Аидадан окуп, жылыш болду. Буюрса балам азыр эми мектепке барып атабыз, балам 1-класска барабыз. Түшүнгөнү түшүнөт бүт эле. Аракетчил өзү аракет кылат, бирок кабыл алуубуз жакшы болбой атат да. Салтанат Муктарованын баамында баласынын тилинин чугуусунун кечеңдеп жатканы телефонго да байланыштуу. Себеби уулу смартфондо да көп убакыт өткөрчү. Дарыгерлер койгон диагноздон кийин телефонду көп убакыт кармоосуна тыюу салган. Мындан улам ата-энелерге уюлдук телефондорду балдарга көп убакытка бербөө керек экендигин эскертет. Ошо балдарга телефонду көп бербеш керек. Ошо телефондон дагы сүйлөбөй атат. Азыр биз жаныбыздын тынчына карап эле телефонду карматып коюп атпайбыз балдарга. Ошо телефонду бербеш керек. Анан биринчиден эне өзү боюнда барда дагы өзүнө аябай жакшы караш керек экен да. Витаминдүү тамактарды жеп, ошо өзүнө көңүл буруш керек экен. Ошондо да балага жакшы болот экен да. Оозубузду ачабыз.
Санариптик аутизм илимде да изилденген. Атын атап чакырганда көңүл бурбоо, сезбөө, күнүмдүк адаттардан тышкары эмгектерди жасообу, сүйлөбөө — бул санариптик аутизмдин алгачкы белгилери. Бул баладагы гаджеттерге көз карандылык менен байланышкан абал. Ушундан улам балдардын сүйлөө көндүмдөрүнүн артта калган учурлары көбөйгөн. Кружканы алып кел, суу ич, коңду раковинага жуу дегендерди ал постоянно адат кылып көнүп алгандан алар балам түшүнүп атат го деп ойлойт да. Жок, ал күнүмдүк жасап аткан эмес, привычка катары эле эметип алган. Ал туура түшүнүп атабы, эмне кылып атат, аны биз жанакындай мисалы үчүн биякта отуруп эле шкафтын ичиндеги китепти алып келчи десек, эч нерсе көзүбүз менен жандабайбыз. Бала эгер чындыгында түшүнүп атса, ал алып келсе, анда жакшы. Түшүнө албай атса, анда вот ошо проблема да. Тамандын астында сүйлөбө кетчү нерв клеткалары бар, то есть ошону ойготуш үчүн секиртебиз. Экран алдындагы убакыттын узактыгы балдардын көрүү көндүмдөрүн гана өстүрүп, кыймыл аракеттин жоктугунан дене бою, сүйлөө жөндөмү, ой жүгүртүүсү артта калат. Анткени так сүйлөө адамдын кыймыл аракетинен жана дүйнө таанымынан көз каранды. Мындан улам логопеддер алгач балдардын кыймыл аракеттерин жакшыртууга көңүл бурат. Телефонду кечке отуруп көрө берет, аяктан кыймыл жок, только зрительный контакт өнүгө эле, зрительный нерв эле өсө берет да. То есть кыймыл жок болгондуктан сүйлөө речинин нервтери ойгонбойт. Ошол себептен дагы бул сүйлөө речин кечеңдетет. Азыркы учурда ошондой проблема көп болуп атат. Заман талабына ылайык санариптик технология жашообуздун ажырагыс бир бөлүгү болуп калды. Ата-энелер балдарына уюлдук телефон сатып берип, дайым кабардар болуп турушат. Бирок бул окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун жоготуп, билим алууларына терс таасирин тийгизип келет. Мындан улам Нарын шаарындагы бардык мектептер ар бир класска смартфондорду чогулткан кут учак орнотушту. Кут учак коюлгандан бери биз мектепте жана сабактарда ойноп отурган балдардын максатсыз пайдаланып атылган, сабак учурунда максатсыз пайдаланып аткан учурлары ошо азайып, балдар азыр сабакка мындай дити, кунт коюусу кичине өсүүдө деп айта алам. Санариптик аутизм ата-энелерге карата жаңы чакырык. Балдарыбыздын саламаттыгы үчүн смартфондорду саатын азайтып, алар менен бирге көбүрөөк сүйлөшүү, айлана чөйрөнү таанытуу аракетин көрүүбүз керек дешет адистер. Гүлера Туратбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Нарын облусу боюнча жыл башынан бери бейбаштык фактысы боюнча 3 учур катталган. Тактап айтканда, белгисиз бирөөлөр Нарын шаарынын Жаңы жол аймагындагы жарыктандыруу үчүн орнотулган көчө чырактарын талкалашып, коомдук тамактануучу жайга өрт коюшкан. Дал ушул жайларга зыян келтиргендер кармалдыбы? Чыгымдын орду кантип толтурулат? Бул жагдай боюнча кабарчыбыз Наргиза Жумадил кызы маалымат алып келди. Түнкүсүн жарык берүүчү плафондор коюлган. Ошонун 47 даанасын талкалап кетип атышат. Мына бул плафондордун жерде бырчаланып, талкаланып жатканы интернет желесинде тарап, баарынын эле нааразычылыгын жаратты. Бул жер буга чейин курулуш таштандыларына толгон жай эле. Акыркы 1 жылдан бери иретке келтирилип, көрктөндүрүү үчүн 383 000 сом бөлүнгөн. Жасалганына аз убакыт болгонуна карабастан, жыл башында 51 түнкү жарыктын 47си белгисиз ээн баштардын колу менен бүлдүрүлгөн. Бул өтө кейиштүү акыбал. Ушул шаарыбызды көрктөндүрүп, жарыктандырып атканыбызда ушул кайра мамлекетке чыгым келтирип, ушундай акыбалга келип жатат. Ушу келтирилген чыгым 23 500 сомду түзүүдө. Бул факты боюнча Таза Нарын ишканасы Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз жазган. Учурда кылмыштын бети ачылып, тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Түнкү жарык берүүчү плафондорду тактап айтканда 47 даана плафондор белгисиз адамдар талкалап кеткенди боюнча Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнө билдирүү келип түшкөн. Бул боюнча ыкчам тергөө иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө кылмыштын бетин ачуу боюнча шектүүлөр аныкталып, тергөө амалдары улантылууда. Жыл башында коомдук тамактануучу жайга бет капчан белгисиз адамдар тарабынан өрт коюлган. Бул жайды ачуу үчүн жеке ишкер $55 000 коротконун айтып сыздап отурат. Ал убакта эч кимде эле жок болчу, бирок биздин иштеп аткан өзүбүздүн ишкерлер бар болчу, кызматкерлер. Алар иштеп аткан жеринен таңга жук 5терде маскачан белгисиз 2 адам кирип келип, жана коктейль смесь деп коет экен, айнек бөтөлкөгө бензин куюп келип, кирип
жардырып анан качып чыгып атышат. Бул факт боюнча дагы иш козголуп, тартип сакчылары тергөө иштерин жүргүзүп жатат. 2025 жылдын 9 январь күнү Нарын шаарында жайгашкан коомдук тамактануучу жайдан өрт кырсыгы чыкты деп билдирүү келип түшкөн. Бул билдирүү боюнча биздин ыкчам тергөөдө барып текшерүү иштерин жүргүзүлгөн. Мындай жиркенүчтүү окуяларга кимдердин катыштыгы бар? Чоң адамдардын колунан келген ишпи же чоң адамдарбы? Бул окуялар боюнча шаар тургундарынын пикирин угуп көрдүк. Үй бүлөктөрүндө болушу мүмкүн, контроль жок болуп калышы мүмкүн, же ата энеси башка жакта болуп калышы мүмкүн. Анан өчөшкөндүктө болушу мүмкүн. Көзөмөлү ата эненин көзөмөлү жетишсиз болушу мүмкүн. Жана коомдук айлана чөйрөсүндөгү дослор влиять этиши мүмкүн. Жыл башынан бери Нарын облустук ички иштер башкармалыгына бейбаштык фактысы боюнча 3 учур катталган. Бүтүндү билдирип жазылган ишке кара санатайлык кылгандардын жүзү коомчулукка чыкчу күн алыс эмес. Наргиза Жумадил кызы, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Ат башынын Бирлик айылында кышкы спортту өнүктүрүү үчүн хоккей аянтчасы курулган. Анда машыккан жаш спортчулар республикалык мелдештерге чейин катышып келишет. Айыл жаштары ар кандай азгырыктарга алаксып, бош убактыларын текке кетирбей муз үстүндө өткөрүшөт. Муз үстүндө эркин чимирилип, хоккей ойноп жаткандар ат башынын Бирлик айылынын жаштары. Муз аянтчасы айылдагы Самудин Мурзахматов мектебинин карамагында. Мына акыркы 3-4 жылда окуучуларыбыз ушул жерде машыгууларын өткөрүп, эл аралык турнирлерге катышып келе жатат. Мындан сырткары бул хоккей командасынан бөлөк мектеп окуучулары дагы чоң эле байке эжелер дагы келип, кышында бош убактыларында келип, коньки тээп, эс алып кетип турушат. Кышкы спорт сүйүүчүлөр үчүн мындай шартты айыл тургуну колдоп, хоккей аянтчасын демөөрчүлүк кылып куруп берген. Ал эми айылдагы хоккей командасынын атайын формаларын, мелдештерге катышаарда керектүү каражаттарын, мектепке тиешелүү көмөк чарбанын эсебинен камсыздап турушат. Бул формалар өтө кымбат болгондуктан биз өзүбүз толук кандуу камсыз кыла албай келебиз. Бирок конькилерди, айрым формаларды көмөк чарбанын эсебинен окуучуларды камсыз кылып, турнирлерге катыштырганга көмөк чарбанын эсебинен алып беребиз. Хоккей федерациясына дагы кайрылуу жасап, ушул кийимдер боюнча, форма боюнча жардам берүү жагын суранып атабыз. Форма менен окуучуларды камсыз кылууну убада кылып атышат. Кудай буйрса жакынкы күндөрү ушу формалары келип калышын күтүп атабыз. Спорт адам баласына өтө зарыл да, ден соолугу чың болот. Ошо көбүнчө азыр ушул телефон баарыбызды союп атпайбы? Улуу кичүү муунду ушул телефон талкалап атат. Ушул спорт менен шугулданып, ушул өйүстөн жакынкы коңшу айылдардан да келип, ошо ойноп, бош убактысын ушул хоккей менен өткөрүп атышат. Бирлик айылынын хоккей командасы алдыда айылдар арасында өтө турчу мелдешке кызуу даярдык көрүшүүдө. Оюнчулар бош убакыт боло калганда эле муз аянтчасына чуркашат. Дагы машыгып биз чоң ийгиликтерди жаратканга аракет кылып жатабыз. Буюрса биз келечекте дагы ушул айылыбызга ушундай чоң нерселерди салып берип, хоккей жагын өнүктүрөлү деген ойлорубуз бар. Бизге бул хоккейдин салынганы жакшы болду. Ушинтип 6 дем алыш күндөрү каникул бизде ушундай көңүлдүү өтөт. Облустагы эң суук жана кышы узакка созулган ат башыда кышкы спортту өнүктүрүүгө салым кошо турчу 10га жакын мындай муз аянтчалары ачылган. Норзабаев, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары, Ат башы району. Ушуну менен Нарын жаңылыктары маалымат программасынын шейшемби күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эртеңки эфирден амандашканча.